Саламатсыңарбы достор? Бүгүнкү видеодо мен силерге кантип бул сайтка Tapmaker сайтына регистрация болгонду үйрөтөм силерге. Бул жерде көрүп атасыңар, скриншот сүрөттөдө деле көрүнсө керек. Мынакей регистрация төмөндөгүчө болот. Телефонуңардан же болбосо ноутбугуңардан ушул ссылканы бир басасыңар. Баскандан кийинки силердин кадамыңар төмөндөгүчө болот. Войти и регистрация деп турат. Биз регистрация деген басабыз. Регистрациядан мисалы өзүбүздүн досторубузду белгилеп көрсөк болот. Мисалы Бегимай деп көрөлүк. Бегимай, фамилияга Орунбаева, республика, страна Кыргызстан, город Ош деп жазсаңар, Ошская деп белгилеп койсоңар. Мына эми университет деген жерге сөзсүз түрдө бир белгини бериш керек экен. Биз Ошку деп коебуз. Өзүңөргө жаккан университетти белгилеп кое бересиңер. Эми электрондук дарекке биз электрондук даректи жазышыбыз керек. Электрондук дарек дегенде биз сөзсүз түрдө Google аккаунт сурап атат. Бул жерде Google аккаунтты жазсаңар болот. Мисалы азыр англис тилине которобуз. Google-ды карап көчүрүп ташташыбыз керек. Мындай төмөндөгүчө болот. Google Бегимай 80451 gmail.com. Бунун аккаунту ушундай экен. Ал эми номерин карайбыз. Номери деле керек болот бизге. Номерини регистрация кылганда карап жазсак да болот. Көчүрүп алып бул жака таштап койсок да болот. Ушинтип. Эми паролду өзүбүз 8 орундуу болуш керек. Мен мына 8 орундуу кылдым. Эми опыт дейт, нет деп коебуз. Жок. Бул жерге дагы жок. Эч кандай опыт жок. Жөнөкөй гана регистрация болду дейбиз. Бастык. Подтверждение на email дейт. Ушул биз жөнөткөн emailга код кетет. Сохранить этебиз. Бул жерден телефонуңардан Gmail ачсаңар да болот. Плюс компьютердин өзүндө дагы Gmail'ды ачсаңар болот. Өзүбүздүн поштаны байланыштырышыбыз керек экен. Өзүбүздүн поштаны байланыштырышка аракет кылайлык. Кубаныч деп турат. Кубаныч эмес. Бул жерге жаңы поштаны кошобуз. Бул жер чат экен, жазуу экен. Управление аккаунту басып, добавить аккаунт бар экен бул жерде. Сменить деген басабыз. Электронный поштаны жазабыз. Пароль жазабыз. Жаздык. Кеттик. Эми бул жерден подтверждениени берип коебуз. Подтвердить басабыз. Всё, дальше кеттик. Эми киребиз. Gmail.com'га киргенден кийин бул жерден биз өзүбүздүн поштадан киришибиз керек. Мынакей Бегимай Орунбаевадан кирдик. Киргенден кийин бизде дебат деп турат бул жерде, карасаңар. Дебат Tapmakerден поштага СМС келген. Подтвердить этиш үчүн активация кылыш үчүн вы резервированы на сайт. Необходимо ссылка. Ушул ссылканы бассаңыз, бул жерде Tapmaker активация болот дейт. Ушул ссылканы бастык. Аккаунт подтверждено дейт. Же болбосо кыргыз тилинде которсак, Бегимай 80451 дарегинин каттоо эсеби текшерилди деген маанайда айтылат бул жерде. Биз текшерилди. Эми вайтини басабыз. Вайтини басып кирип кетебиз. Бул жерден доступ бериш керек экен. Мынасын басышыбыз керек экен. Не то işte var. Şunu karayız. Debat'a giriyoruz.
Ачтык. Окей. Болду. Не деген бассак, Бегимай Орунбаева. Болду. Кедик опыт жок, номер регистрация болгон. Баары даяр. Эми эки поштаны бириктиргенди үйрөнүшүбүз керек. Кантип бириктиребиз? Кандалып команда түзсөк болот. Ал үчүн выйти кылып, биринчи өзүмдүн поштаман кирем мен. Орунбаеваны өчүрөбүз, өзүмдүкүнөн кирем. Кирдим, даярмын. Эми бул жерден open жылат, open дегенди басабыз. Баскандан кийин бул жерден играть деген 20 мартта болот экен, 9:00 башталат экен. Место кыргызча ошол классы дейт. Максимум 44 команда экен, раунд 4 оборотно дейт. 4 команда түзүлүш керек экен. Мынакей играть деген басабыз. Название команда деп турат. Биздин командабыз инженер командасы болду. Өзгөчө ат болду, инженер командасы. Бул жерге өзүмдүн аккаунтумду жаздым. Ал эми бул жерге болсом, шеригимдин аккаунтун жазышым керек. Шеригим бул жерде аккаунту мына ушул болот. Копия кылып алдым. Эми бул жерге ташташым керек. Второй спикер деп турат. Спикер, экинчи спикерди таштаттым десем түшпөй калды го. Көрүп алайлык. Бегимай 80451 экен. Бегимай 80451. Бегимай жазышым кыйын болду го. Бегимай 80451. Gmail.com gmail.com болду. Бегимай 80451 gmail.com болду. Бегимай 80451 gmail.com болду. Телефондон регистрация кылган кишине оңойраак. Ар бириңер өзүңөр регистрация кылгыла. Мен силерге азыр бул Орунбаеванын өзүнүкүн эле бир мындай үйрөтүш үчүн гана эле запись кылып көрсөттүм. Участвовать деген басышыңар менен инженер командасы успешно регистрироваться Osh Open 2021 болду. Көрдүңөрбү? Бул жерге биз уже катталып бүттүк. Мынакей Osh Open'ге катталдык. Ушул аккаунтумда катталдым мен. Эми бул жерден команда дегенди карап турган болсоңор, мынакей турнир, инженер командасы, регистрирование Сүйүнбай Кубаныч, второй спикер Бегимай Орунбаева болуп турат. Удалить командадан басып турган болсо өчүп кетет бул команда. Бирок биз андай кылбайбыз сөзсүз түрдө. Силерге түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Ушуну менен 20 мартты күтүп турсаңар, 20 март келет, анан катышабыз дебатка. Баарыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла. Эч качан выйтини баспагыла, жөн эле закрыт кылып жаап тургула. Кийин кайра ачкандардан кудум ушундай ачып иштей бересиңер. Рахмат баарыңарга. Кандайдыр бир сурооңор боло турган болсо, WhatsApp'тан жазып койсоңор болот менин ушул группабызга.